Эл аралык сапат билим берүү мекемеси кабыл алуу сынактарын жарыялайт. Сынактар exam.edu.kg KG сайтында болот. Сынакты уюлдук телефон же компьютер аркылуу тапшырууга болот. Бул роликте сиз exam.edu.kg KG сайтынан кантип каттоодон өтүүгө болот, кабыл алуу сынагын кантип тапшырууга болот деген суроолорго жооп аласыз. exam.edu.kg KG сайтына кириңиз. Кайсы шаарда же райондо жашаганыңызга карата өзүңүз окууну каалаган лицей жөнүндө маалыматтарды тактаңыз. Ар бир лицейдин тушунда телефон, WhatsApp номерлери жана Telegram группалары жазылган. Мисалы сиз Бишкек Чыңгыз Айтматов балдар лицейинде окууну кааласаңыз, бул алардын байланыш номери. Бул болсо WhatsApp номери. Сизди кызыктырган суроолор болсо, ушул номерлерге чалып же жазып жооп алсаңыз болот. Telegram группа деген жазууга басып, сиз окууну каалаган лицейдин Telegram группасына кошула аласыз. Ал жерден сиз сынактар жөнүндө маалыматтар, сынактын мөөнөтү сыяктуу жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Эгер кайсы лицейде окууну каалаганыңызды тактаган болсоңуз, эми ошол лицейге катталуу үчүн регистрация баскычын басыңыз. Катталуу процесси 13 формадан турат. Имя жана фамилия деген жерлерге атыңызды жана фамилияңызды жазыңыз. Сиз окуунун каалаган лицейди лицей для поступления менюсунан тандаңыз. Язык менюсунан сиз окууну каалаган лицейде кайсы класста окууну каалайсыз тандаңыз. Логин жана пароль латын тамгаларында же сандар менен болуусу керек. Өзүңүзгө ыңгайлуу жана унутуп койбогон логин пароль ойлоп табыңыз. Эгер сиз алууну каалаган логин бош эмес болсо, анда башка бош болгон логин ойлоп табууңуз керек. Регион, город, район менюларынан регионуңузду жана сиз тандаган регионго караштуу район же шаарды тандаңыз. Азыркы учурда сиз окуп жаткан мектебиңиздин атын Ваша школа деген жерге жазыңыз. Телефон жерине өзүңүздүн же ата-энеңиздин телефон номерин жазыңыз. Атаңыздын же апаңыздын аты жөнүн родитель деген жерге, телефон номери болсо тел ном родителя жерине жазыңыз. Өзүңүздүн жынысыңызды тандаңыз. Форманы толтуруп бүткөндөн кийин сиз толтурган маалыматтарды текшерип, сохранить баскычын басыңыз. Эгер форманы туура толтурган болсоңуз, регистрация благополучно сохранена деген билдирүү чыгат. Логин жана паролуңузду сүрөткө тартып алыңыз же дептериңизге жазып коюңуз. Сынакка логин жана парольсуз кире албайсыз. Назад баскычын басып, башкы баракка чыгыңыз. Катталууда жазган логин жана паролуңузду жазып, сайтка кириңиз. Эгер ушул экранды көрүп турсаңыз, анда сиз exam.edu.kg сайтына ийгиликтүү катталдыңыз. Кабыл алуу 2021 сынагы сиздин профилиңизде планданган сынактардын планируемые тесты тизмесинде турат. Азыр сынакка бассаңыз, тесттен өтүүгө уруксат жок деген билдирүү чыгат. Сынактын датасы келген күн, саат, мүнөттө активный тесты жерине өтүп калат. Кабыл алуу 2021 сынагына басып, тесттен өтүүгө болот. Эскертүү. Логин жана паролуңузду унутуп койбоңуз. Унутуп койсоңуз, кайрадан катталсаңыз болот. Же лицейге чалып, логин жана паролуңузду сурап алсаңыз болот. Сынактын убактысы келгенге чейин телефон же компьютериңиздин зарядын текшерип коюңуз. Тесттен бир жолу гана өтүүгө уруксат берилет.